Талас облусунун Бакаятта районунда РСК банкынын жаңы имаратынын ачылуу аземи болуп өттү. Ага Бакаятта районунун акими Алгынбай Имаров жана жетекчилер катышты. Ушу имаратыңыздар ак жол той болсун. Ушу Бакаятта районунун борборунда заманбап акыркы технологиялар менен, жабдыктар менен жабдылып, сиздин ушу жамаатыңызга бир жакшынакай жумуш орду түзүлүп, келген кардарларды жакшынакай жогорку деңгээлде кызмат көрсөтүп, ушул имаратыңызда астыңыздарга койгон иш пландарыңыздар аткарылып, ак жол той имараттардан болуп, ушул жерде бир чоң банктардан болуп кызмат өтүшүңүздөргө мен тилектешмин. РСКнын Бакаятта бөлүмүнүн директору Максат Назаралиев банк тууралуу буларга токтолду. Өзү биздин филиалда 3000 жакын пенсионерди тейлейбиз. 1,5 миңдей пособие алуучулар бар кардарларыбыз. Анан кредиттик продуктыларыбыз бар, эсептик сактык тейлөө да жүргүзөбүз. Мамлекеттик налог төлөмдөрүн кабыл алабыз. Ушул айдын этегине келип калганда 30-31-инде 6-күнгө же ушуга туш келип калса мамлекеттен указ чыгат, токтом чыгат, ушу иштегиле деп биз ошол токтом негизинде иштеп беребиз. Ушул биздин баардык күч аракетибиз ошол клиенттерге заманбап, бат жана жакшы тейлөө көрсөтүү да. РСКнын Бакаятта бөлүмү 1996 жылдан бери калкты тейлеп келет. Бүгүнкү күндө банк заманбап жабдыктар менен камсыздалып, келген кардарлардын саны арбыды. Учурда 13 кызматкер эмгектенип жатат.